Актара 6 жашар кызы Гүлпери менен Кабулдун түштүк батышындагы Даруламан сарайынын айланасында кайыр сурап жүрөт. Аны алам деген эркек Актара макул болбой койгондон кийин бетине күчтүү кислота чачып жиберген. Ошондон бери 4 баласын кайыр сурап багат. Жылыбаган жалгыз бөлмөдө Актара паранчысын чечип, бетиндеги күйүктүн тагын көрсөтүп, башынан өткөндү баяндады. Күйөөм өлтүрүлгөн түнү мени кайгы басып, сүйлөй албай калдым. Ыйлагандан башка аргам калган жок. Амануллах менден өмүрүңдүн аягына чейин жесир өтөсүңбү, же мага күйөөгө чыгасыңбы деп сурадым. Мен акча тыйын берип, багам дедим. Ал 10 жашында улгайган, бай кишиге күйөөгө тийген. Кийинчерээк күйөөсүнүн Амануллах деген жээни Актараны кызганып, тайкесин өлтүрүп салган. Актар аны сунушун кабыл албай, күйөөсүн өлтүргөн киши менен турмуш кура албастыгын айтат. Амануллах Пакистанга кетет, бирок 3 жылдан кийин кайтып келет. Күйөөм өлгөндөн 3 жыл өткөндөн кийин бирөө эшикти какты. Бул ким десем, Амануллахмын дедим. Кечирим сураганы келген тура деп эшикти ачтым. Ал байкусуздан эле бетиме кислота чачып жиберди. Бетимди жалын каптап кеткендей эле болду. Анан кулап түштүм. Актар 12 жаштагы уулу Абдуллах, 10 жаштагы Сайфуллах, 8 жашар Гүлсанам жана 6 жашар Гүлпериге нан менен чай берүүдө. Жашылча жемиштин даамын деле унутуп калдык. Айт сыяктуу майрамдарда башкалар жакшы тамак жасаса, балдарым биз эмнеге мындай кыла албайбыз деп сурашат. Коңшулар эт бышырсаанын жыты келсе, биз эмнеге эт жей албайбыз деп сурашат. Эмне деп айтарымды деле билбейм. Актардын улуу уулу Абдуллах отун жарып үйүнө жардам берет. Таң 6-дан кечке чейин иштейт. Абдуллах кол араба менен шаарды аралап отун жеткирет. Күнүгө тапкан $5 баш калкалаган үйүнө ижара үчүн төлөйт. Антсе дагы келечекте жакшы жашайм деген тилеги бар. Балдардын мектепке баратканын көрүп, мен дагы алардай болуп баргым келет, бирок ал мага буйрбаптыр. Актар балдары билим алып, келечекте жакшы турмушта жашаса деп тилейт. Анан дагы бетиндеги күйүктөн калган такты оңдотуп, көкүрөктөгү муңдан бошонсом деп үмүттөнөт. 20 жаштагы аял эгер ага мамлекет же башка боорукер бирөө операцияга акча төлөп берсе, анын тилеги орундаларын түшүнөт. Эгер Актарга башкалар жардам бербесе, жашоонун күңүрт жана ырайымсыз жолу улана берери айтпаса дагы белгилүү.